Murzaga! Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday sağ? Salamat. Денсаулық жақсы ма? Барып. Bunu özün Asilbek bilesin. Joğuş sen joğuş. Alan geyde şunda erkelek. Tokudum. Dayar oldu mu? Dayar oldu. Suğa geldik be. Şunday ekan da dostlar. Maşallah. Uşuntip içine atlar salkında çöptü. Demenim bu şoңrağı kıyla urundu olboysun. Biygirek durasın. Ança-mınça arçaktan gelip ele butun gayrıp ketpese aldıdagılar gayrıbayt. Assalamu alaikum, Gökbörgü ormanları. Assalamu alaikum, жылқы suyucular. Amansızlar be. Dostlar, biz hazır Manas aeroportunun janında Жапа önünde жайгашкан Бачак сайындабыз. Кудай насип буйрса бүгүн бир Gökbörgү саякат кылалы деп турабыз. Буйрса. Bir жакшы чыгарылыш болот. Ушул жердеги Бишкектин жан-жак бөлүгүндө болуп аткан, Чүй облусунун жан-жак бөлүгүндө болуп аткан көп улактарда аксакалдык кылып, дайыма улактан калбай өзү ат таптап жүргөн бир аксакал абабыз бар. Ошон менен бир кенен чыгарылыш кылалы деп турабыз. Буюрса өтө кызык болот деген ойдомун. Себеби мага Озеки көп нерселерди айтып берген. Бир убакыт насип болгон экен бүгүн. Мен абаман суранып, ушунун баарын бир камерага айтып бербейсизби? Көрмандар көрсүн, бала чака көрсүн. Мындайча айтканда, жылкы багытында болот негизги темабыз. Анда баштайбыз достор. Ошол достор, анда баштайбыз. Абам өзү дагы келип калган болуш керек. Кечинде сүйлөшкөндө ушул даректен жолугабыз дегенбиз. Мырзага! Açın. Gel atatmak. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday sağ? Salamat. Денсаулық жақсы ма? Жақсы отырасыз ба? Salamat. Qanday? Bola чака жақсыбы? Чоң рахмат, шүгүр. Балдар соңойып атабы? Жақсы бар. Аман эзем бар. Ел жұрт. Бардығы жақсыбы? Ел жұрт тынч бар, тынч аман эзем. Жақсы. Ел жақсы болса, өзіңнің саламаттығың жақсы болса, бала чакаң соңойып атса, бұл Алла Тағаланың берген жетишкендиги. Баракалла. Аллаға рахмат айтыш керек. Рахмат. Ошол өзүңүз билесиз, баягы экөөбүз көптөн бери улакта көрүшүп, кээде Озеки, кээде ар кандай сүйлөшүп калабыз. Анан баягы өзүмдө бир ниет бар эле. Ушул баягы өткөндө улакта сурандым го. Телефон, камерага айтып берсеңиз, бир жакшы ушу жылкы жөнүндө бир баян кылып маек кылсак деген план менен ушу келип калдым ага. Рахмат. Эми мен дагы ушу болгон ичимдеги нерселерди жашырбай, атадан калган нерселерди айтып бергенге макулмун. Жакшы келипсиң. Мына атты көрөбүз, атты кандай байлаганыбызды, кандай
оңатканыбызды, кыскасы аттын турмушун азыр баштайбыз анда. Баракелде. Кудай буйрса, бүгүнкү мындайча айтканда баягы бир күндүк ат менен кеткен убактыңызды колдон келишинче бир чагылдырганга аракет кылайлы. Рахмат. Күйөрмандар үчүн да бир кызыктуу болот. Ошо күйөрмандар макул. Ошо аракет кылабыз эми канчалык алды жетишинче аракет кылабыз эми капа болмой жок. Болгон сурооңо ак дилден жооп беребиз, Кудай кааласа, билгенибизче кийинки ушу урпактарга, неберелерге, чеберелерге кичине таалим тарбиясы калсын деген мааниде айтабыз, Кудай кааласа, Кудай кааласа. Мен туулган жерим Ош областы, Каракылжы району, мурда Совет району деп аталат эле. Анан Чалма айыл өкмөтү, мурда сельсовет деп айтылат эле. Ошол жерде Буйга деген бөлүм бар, участка. Тоонун тигил жагы, бул жагы тоо менен курчалган. Ат эле неме билдирип турса керек, ат эле айтып турат, Буйга деп. 4 тарабы тоо менен курчалган. Толку суу келген жайы гана ачык. Аябай жакшы кооз жер. Анча-мынча видеоңа да бир берип коюшум мүмкүн. Кичине буйрса башталышында менин туулган жерим мындай, туулган жерим тигиндей деп. Ушу тоонун уулумун. Анан ушу 70-жылга чейин ата-энемдин колунда тарбияладым. 70-жылдан кийин ушу окууга кетип, ошол боюнча ушу шаарда чоңоюп калдым. Бирок ат дегенде ошол убактан бери эле ат кармайм. Атамдын үйүндө бирден ат, акемдин үйүндө бирден ат. Ошолордун эле аты менин атым деп эсептелбейт эле. Ошол эле кишилердин аттары, минген аттары. Дайым ошолор минет, ошолор багып, ошолор күчүн көрүп, ошолор улакка чаап. Мен барсам анда мында эми отпускага барганда минип кичине улакка чаап. Мен ошо улакка чапкан атам ушу 7 жашыман үзөңгөгө салып берип үйрөткөн. Бардыгыбыз деле ошондой эле үйрөткөн. Биз өзү 8 уул элек, Кудай кааласа, 8 уулдан азыр 5 өтүп кетти, 3 калды. Бардыгы эле улакка жакын, бир экөө эле болбосо улакка алысыраагы. Болбосо өтө эле жакын ат менен чоңоюп, аябай жакшы аттарды багып, аттарды минишип, баары баягы сайапкердин балдарында чапсак, сайапкердин балдарында ат минсек деген элдин үмүтү чоң эле илгери. Эми азыр эми дагы жакшы, мына заманга жараша бардыгы ат минип, илгери торбосу кандай дейт эле. Торбо дегени жеми. Азыр эми жемпем аябай жакшы, көп, чөп деген көп. Элдин жашоо шарты жакшырды. Илгери 1-2 ат миниште кыйын эле. Хрущевдун убагында тайга чейин эле уруксат бар эле, тайдан кийин куйрук жалын кыркып туруп айда берет эле. Өкмөт көткөрүп берет эле. Ушундай заман болчу. Анан бир режимден кийин жакшы боло баштады. Ошентип азыр эми мына заманыбызга, жетекчилигибизге рахматты чоң айтышыбыз керек. Шүгүрдүк деген. Чоң айтышыбыз керек. Себеп азыр каалаган ишти, каалаган атыңды, каалаган нерсеңди жасап атасың. Бул деген нерсе эркиндик деген сөз. Эркиндикке жетиш өтө кыйын. Өтө кыйын. Себеп эркиндик деп элибиз ар жерден келди. Ала тоого барды, Алтайга барды, кайра келди. Бул деген нерсе, бирок ата-бабаларга аябай рахмат айтышыбыз керек. Ушинтип бир жерден чөгүп кетпей, бир жерде көчүп кетпей, ушундай бийик тоого алып келип, ушундай бейишке алып келип койгон нерсе үчүн чоң илгерки бабаларыбызга ийилип салам айтышыбыз керек. Ийилип рахматыбызды айтышыбыз керек. Машалла, баракелде. Бүгүнкү күн тартип неден башталат? Эми биринчи эле ушу мына биз өзүң билесиң көк аттын турган жеринен баштайлык. Ошол жерден чыгып көк атты оонатып, акырдан жайынан алып чыгып, ошол жерден токуп, ошол жерден минип дегендей ошондой баштасак, баштайлы. Быйыл
негизи канча ат кармап атасыз? Бир эле атпы же дагы? Жок, бир эле ат, өзүң билесиң, бир эле ат. Бир ат бар эле, эки ат бар эле, бирөөнү сатып бер дегем, ал турмушка жараша. Азыр мына көрүп атасың, ушул көк ат. Азыр машалла. Кана. Анда көк ат эми сүйлөшүп кыла беребиз. Көк ат эми оноталы эми Кудай кааласа. Айдаңыз. Жетелеңиз. Машалла. Азыр достор бул көк ат менен дагы бир өзүнчө таанышып чыгабыз. Аты жөнүн сурайбыз, кылык жоругун сурайбыз дегендей. Бул ат кандай тапталып атат? Мен ушул азыр ушул көк атым бар. Өзү инилерим алып келген. Кунанын да алганмын. Ушул 3 жылдан бери 4-нчы жылга кетип атат. Кудай кааласа өзүм ушу багып, өзүм чоңойтуп, азыр мына кичине 10 аталык ата салтын кылып. Күндө ушундай, күн тартиби ушундай башталамы? Күн тартиби ушундай башталат. Бунун максаты аттын бир аз черин жазып алыш. Ат суу ичкенден кийин ичи муздай түшөт. Ошондо ат оонап сууну бардык денесине таратат. Вот ошон үчүн кыргыздар өзү атка өзү билесиң өтө жакын. Аттын эмнесин кыскасы ат кандай дем алса кыргыздар деле ошону жакшы билген да, ошон үчүн ушинтип атты оонатып баракелде. Мынакей достор. Бул жерди жит тагылап атат, тандап атабы? Тандайт да бул. Жаныбарым. Машалла. Жаныбарым. Бир аш берчи нары. Машалла, ашты. Ай баракелде. Кана, Жакшы эле онайт. Онаган жакшы көрөт окшойт. Аябай эле жакшы онайт аны. Карагылачы. Онаган. Жаныбар. Ал онагыз келип атат. Жаныбар. Дагы бир аракет кылып кой. Хыт. Онайт. Ана. Бул атыңыздын кыска нуска дарегин билем мен. Бая өзүңүз былтыр айтып бергенсиз, сен бая күйөрмандар үчүн дагы. Эмне үчүн ушундай атты тандап калдыңыз? Жашы канчада, атын кандай койдуңуз, ким койду? Аты жашы быйыл 2 асы, жазга 3 асы болот. Анан жана айтпадым бе, инилерим алып келген, ошол 5-6 алып келген ичинен эч ким албай койгондо мен алгам бул. Жаңы. Аты Барон, паспортундагы аты. Энесинин аты да ошо Сласка, энеси да Сласка, атасы да Сласка, өзү да Сласка. Полский. Анан тиги бу дейбиз, бирок паспортторунда бардыгынын ата түбү ошо Сласка бу. Өзгөрткөн жок. Өзгөрткөнүм жок. Кыргызча өзүң билесиң, көк ат эле деп коебуз. Барон деле кээде унутулуп калат. Машалла. Току учакты мына жерде күнгө какталып бир 5-10 мүнөт туруш керек. Азыр мына мен асып коем. Жанар. Мына карас. Зор жасалган экен, а? Ооба. Бир атка ылайыктуу экен. Бул экөө бар эле, бирөө өткөндө сынып калды да. Эки канат беле, а? Эки канат эле тигинде турбайбы? Машалла. Бунун мындай ачакей кылып байлайлы. Тегиз турсун үчүн. Ооба. Мына ат тигел жакка, бул жакка тегиз туруш үчүн ушундай кылып коебуз. Мына азыр көрөсүң, ичинде дагы ушундай асыла турган жери 2 жинжири бар. Тегиз турсун үчүн эки жагынан ошондой
көп эле бийик кылып аспайм атты. Ооба. Өзүм мындай туруш үчүн, дем алыш үчүн Ооба. ушундай кылып асам. Себеп бул мен атам үйрөткөн нерсе. Атты деле чакчаңдатып бийик аспа. Ушинтип бирке туруп турат. Ооба. Кичине буту колун жазып. Жаным. Өзү да үйрөнүп калыптыр. Ооба. Муну өзүң Асилбек билесиң. Жоош десең жоош. Анан кээде шундук эркелейт. Кызык эркелейт болгондо да кетип атып да бир эркелейт. Аясманга секирип берет. Бекем жүрбөсөң кээде түшүп калганга чейин барасың. Жөн эле кетип атып эле секирет. Ойнойт. Эми Кудай кааласа эми насип кылсын деп жүрөбүз. Баракелде. Эми кичине ат неметкичекти кийинип, даярданып алалы. Азыр эми биртке суу ичкенден кийин мына оонап келди, биртке турду. Көңүлү өзүнө келди. Эми азыраак бир тутам чөп салып койдук, бир эле тутам. Ушуну жеп алсын. Анан кашып, токуп, кичине желдирип келебиз. Кичине сууткан сыяктуу кылып минип келебиз, бир саат, 1,5 сааттай бастырып келебиз. Мырзабек ага, бул сиздин негизи баягы атаман үйрөнгөн деп атасыз көп нерсени. Анан баягы тажрыйбада бара-бара артат да. Себеби ага ал убак менен азыркы убактын баягы аттын кандары алмашты, породасы алмашты дегендейчи. Сиз азыр бул атты канча мөөнөт бактыңыз? Мисалы бул илгеркисин айтайын, илгери атам атты көп эле бага бербейт эле. Ошо атамдын минген аты жайыгышы бирдей калып да жүрөт эле. Жаныбар. Чачып берди го чөптү, айта бериңиз. Себеп билбейм, же биз атамдын айтканын жакшы жасайбызбы, мындай айтканын айткандай кылабызбы? Ушу атамдын аты ушунчалык жайыгышы бирдей семиздиктен минип жүрөт эле. Анан көп эле бага бербейт эле. Көп болсо 15 күн, 20 күн тургузат болчу, куугазык кылып. Болбосо ошо кадимкидей эле минип жүрүп эле анан улакка чаап, алат төрдөбөйт да болчу. Башка да болбойт эле, аябай чың болот эле атамдын аттары. Анан баары суктанат эле. Минсең ушу кишинин ат мин деп. Анан мен акелерим бири экүчө ошолорду атамдын тажрыйбасын жакшы үйрөнгөн экен, о кишилер да жакшы миништи. Анан бир эң кичинекей иним дагы аябай катуу атка сайыпкер чыкты. Эми ал ден соолугуна байланыштуу 1-2 жылдан бери ат минбей калды. Себеп жүрөгүнө анан операция болду. Болбосо ал бала дагы аябай жакшы атты карап, анча-мынча эңишке да түшөт эле. Анан эми баягы ден соолугуна байланыштуу ошондой болуп калды. Анан атам ушул атты кээ бирки аттары ордунда мындай ордун булгабайт эле. Атам ошого үйрөтөт эле атты. Бир 3 ай дебейин, 2,5 ай, 2 айда атты ошо үйрөтүп алат эле. Аттын алды таптаза куп-курук турат болчу. Даже баягы чоң даңын таштаганда дагы чылбырын чоюп келип туруп эшиктин алдына таштайт эле. Алдына таштабайт эле. Анан тамашалап калат эле. Ата бул эмне болду десе, 1,5 ай, 1 ай уктабай койсоңор ат ушундай болуп калат деп күлүп калар эле рамалык. Анан атынын суу ичкенде кулагы кыймылдаганын сана дейт эле бизде. Ол эмне дегенден экен? Себеп бизди айран кылат эле, анан мынча кулагы кыймылдады. Эми баягы жутканда кулагы кыймылдайт да, сууну жутканда. Мунау мынча кыймылдады, тигинче кыймылдады деп келсек, балам, атыңар эми күчкө кире баштаптыр.
Эми курсагы тоя баштаптыр. Эми суутсак болот. Эми мынтсак болот деп рамалык ошентип айтып калар эле. Анан дагы бир нерсеси түшкө чейин атты секинмин деп калат эле. Түшкө чейин. Түштөн кийин аттын ичи бошоп калат. Каалагандай минсеңер болот. Каалагандай чапсаңар болот. Себеп ичинен бардыгы арылып калат. Деп ушинтип айтып калар эле рамалык. Анан атам мисалы түштөн кийин атам канча мынча мындай чогуу бастырганыбызда атама жетпейт элек. Гүлүк ат минсек деле жетпейт элек. Кандай ат минсек деле атам ушу кашаң ат минсе деле алдыга кетип калат эле рамалык. Ушул кишинин ошол нерсесин үйрөнө албадым мен алигиче да ушул убакка чейин. Анан атты бастырганда тизгинде эч бир бошотпой дейт эле. Дайыма кол тизгинде жүрсүн. Бол тизгинде жүрсүн, тартып жүр немени тизгинде деп. Тартып жүр. Камчыны дайым эле чыба бербе. Камчыны мындай ат көрүп турат. Камчыны кичине мындай сереп кылып, кичине коркутмуш болуп, көтөрмүш болуп, анда мындай чочута кичине чаап коюп жүрү. Ат кайраттуу басат. Ат деми менен болот. Деп ушинтип айтып калар эле рамалык. Бул атты бир эле кунунда кармап жүрөм. Дайым. Ушул мына келгенден бери эле куугадык. Толку качан мына азыркы башталышы 2 айдан ашып калды. Минип суутка баштаганыбызга. Бирок буларды эми балдар билсе керек, минген балдар билсе керек. Сууту оорураак болот. Кечирээк келет. Сууту кечирээк болот. Азыр деле мисалы бир 20 күн бар да. 20 күндөн да немерек. Анан муну өтө эле каңтара суутканга да болбойт. Себеп объем чоң. Көлөм чоң. Көлөм чоңу өтө эле кындырдай кылып койгонго болбойт. Чоң ат баспай калышы да мүмкүн. Бул чоң аттарды этияттап суутун келтирбесең, булар кыйыныраак. Ошон үчүн дайым ушу мен бир калыпта кармаганды мындай бир калыпта кармаганга аракет кылам да. Кышы жай. Дайым ушу. Мына өзүңөр деле көрүп жүрөсүңөр, ушу бир эле калыпта жүргөндө сейилип атат. Бирок да сууту бар бир 20 күндөй. Бар экен. Айтып атпайбы, ат жаныбар жакшы эле өзүм үйрөттүм. Мына кылыч экөөбүз үйрөттүк муну унанында. Шарт эле мен видеосунда тартып койгонмун. Эрди токуп туруп эле үстүнө минип алдым. Бисмилла деп эле. Эми бааз сенден эми, же сенден, же Кудайдан деп эле. Анан бир булкунбады бечара. Бир секирбеди. Себеп ошондо эле ушу жогоштугуна айран кылганмын. Болбосо бир кичине бир тияк буяка керип мени алып кеткен жок. Минип алып эле ары бери басты. Эми көрбөйсүнбү, бир бутту серпет бечара. Ушуну ушундай кылып үйрөттүк. Атты канчалык өзүңө жакын кармасаң, ошончолук ат сага жакын болот. Муну баягы кыргыздар айткандай паризиңде билиш керек да. Пайгамбардын сөзү боюнча бул аттын тилеги балдар өтө таза ээсине. Өтө таза. Ушундай болсо экен, ушул ден соолукта болсо экен, кыскасы аттын тилеги пайгамбарыбыздын немелеринде дагы жазылган.
Hadisler. Hadislerinde dagы жазылган аябай. Жылы менен өткөргөн убакыт. At менен өтөргөн убакыт билинбейт дагы. Сооптагы да. Ооба, сооп дагы. Кыскасы Жаныбар. Өтө жош экен аба атыңыз. кээде жакындатпай коет. Кээде. Эркелеп. Эми Алла Таала кыргызга бир ушунчалык сонун жер берген. Өзүбүз билбейбиз да. Бейиштин бейишин берген. Бейиштин бейишин берген. Бая колдо бар алтындын баркы жок деп. Биз анча эле барк албай атпайбыз өзүбүздүн жерибизде. Болбосо биздин жердин тулаңынын күчү укмуш. Машалла. Кылыч, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай ден соолуктар? Жакшы өзүңүз. Баракелде. Жаныбар. Бул кайсыл ат? Бар деген ат. Пародазычы? Арадасы аралаш. Карабай. Жаныбар. Ой, бийик экен. Бирге Мырзабек ага менен бирге чыгат экенбиз да? Ат бастырып. Çok üzülüyoruz da. Bastırıyoruz. Çarşıyıp. Sonra gidiyoruz da. Şimdi de at bastırıyoruz. Çalışıyoruz. Barakelde. Neler үйрөнүп атасың? Аксакал ат. Аксакал бөлүшүп атат көп нерсе. Бөлүшүп атабы? Бөлүшүп атат. Мындай карайтындай деп айтып. Ошо аксакал менен бөлүшүп алды. Токудум. Даяр болдубу? Даяр болду. Жаныбар. Бул эмне? Мындай миндирбейби? Мындай копун алды да. Аяты секир ойнойт да. Суу элек да атып. Аны болмайын дедим да. Анан кийин ушинтип алып чыгыштым. Бирок суугандан кийин өзү жөн эле мингизип барат атчы. Анан кийин просто айнып алайын деп атам да. Атыга. Аттычы. Тизгин тиштеп тартып атат го. Кандайсың, Мырзабек ага? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Аллага шүгүр. Барон эмне деп атат, барон? Барон не десин, жүрөм дейт, топко кирем дейт. Бунун пародасы кандай ага? Неме, сваска. Полша. Полша, буланындан бери минип жүрөйүн. Буланында алып келген да балдар. Өзүм укаларым алып келген. Не, мындай этин жакшы берип кыласызбы же ушундай жоомбу? Жолда да жоноротта бул асый да, жаңасы. Жаңа? Жаңасы. Барон. Азыр бир убак жерге түшсө бир кишилер салыңчы, а? Ооба, ошондой. Көрөйлү, а? Баракелде. Атын чыгарса эле көрөйүн. Каласа бири апайлап неме кылабыз. Бою канча бар? Аба? Бою 1.82. Машалла. Сер бийигирээк да. Өзүн ички мындай неме көрүнгөнү менен. Анча-мынча буттап эмнебиз? Башка арга жок. Анын үстүнө караганда туш болуп атпайбы? Жош секирип эле минчи. Жош окшойт, а? Жош окшойт, а? Постоянно. Мындай эле жүрө берет. Жай, а? Шашылбай. Балки кээде ойноп коет, баш бир ойнойт аябай. Эркелейт аябай. Кызып алсабы? Кызыбайлар ушу байланган жерден ойной берет. Анан мындай
аябай адамды жакшы көрөт. Эркелегиси келет. Баракелде. Эми Кудай кааласа ошо минип туралы сыяк. Ооба да, ушундай жашта Ооба. Шүгүр. Мисалы 70-ке кайрып келбейбиз да. Ооба. Билет. Ооба. Дагы Ооба да. да шүгүр эле деп силердин караңарда ат менен жүрөбүз эми. Өтө. Дагы Өтө зор, өтө. канча болот? Бир Кудай билет. Ооба. Сага да ошо мына жүргүзгөнүбүзгө жаңы жылда бардык нерселерди ойлогон ойлоруна жетип, көздөгөн максаттарына жетип, тилеген тилектерине жетип, кем болбой ушу Алла Таалам колдоп кыргыз элин кыдыр жылуулап, дайыма тынчтык болсун, элим өркүндөй берсин. Мен ушуну дайым каалайм кыргыз элиме. Ошонун ичинде баарыбызга сага да мага дагы эч кем болбой. Алла Таалам колдоп кыдыр жылуулап жүрө берелик. Амин. 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 Soğuk görünür. Qanday kirib o'tar, qanday chiqib o'tar. Aka. Sağ qayg'ıdan voqea ketib ketgan ekan. Oo, adil. Sağır. Polniy gaz menен чыгып атат өзү. Мырзаға! Ай, машалла. Hayda. Mayladı qarab qo'g'la. Voy. Buna ulaq ber. Oho! Nasağa. Mırzağa bar bolun mırzağa. Ay. Buna 70'ke çıkıp ulaq çalıp sürmesler. Pardon, altı görünüyor olmasına. Bakın pardon pazarda. Dönüyor altın oldu. Teyzenin altın satmaya başladı. Geçeş oldu. Pardon pazar. Oy! Ha! Sakal. Hay man. Şentik dostlar. At bastırıp çıktık. Hazır. Bastırgınca dağın. Süleşek, mayaklaşabız buyuruza. Kança aralıkka bastırabız. Bastırıla turgan linya ушул жактабы, Мырзаева? Ооба, эми ушундай бастырып. Эми азыр силер менен бастырышка туура келип атат. Себеп мен катуураак бастырам. Кылыч билет
Мен катыраак бастырам. Барганга чейин сине нымшытып коем. Келатканда кургайт өзү. Келатканда да өтө катуу бастырып келем. Ошондо эле кургап калат. Кандай десем болот? Аттын сууганы ошоно билине баштайт. Кээ биркилер айтат, ат кичине нымшып кетти, анан мынтып кетти, тигинтип кетти дейт. Атты азыраак колтуктарын мынтыш керек. Кетиш керек. Колтукту кериш керек. Анан жанагы улакта көл шал болуп, такыр тери куруп алган аттар ошонон сууту болбогон. Мисалы көк атты бир кирсең, кайра чыкканда эле кургап калат. Себеп сууту жетишкен ошондон билинет ат. Мисалы мына балдар ат минип жүрүшпөйбү? Сейдали, башкалар. Алар да аттын жакшы суутун билип чаап атышат. Молодец. Башкалар деле эми азыр эми атка сынчы көп. Жашы деле сынчы, арысанан сынчы. Бирок ар бир аттын өзүнүн табы бар. Өзүнүн сууту бар. Мисалы мунуку өзүнчө, көк аттыкы мунуку өзүнчө, мунуку өзүнчө. Ат азыр 2 асый. Күчкө эми толуп келатат. Эми мындан ары жакшы суутуп алып, аянбай жакшы улакчы, жакшы балбан чаба берсе болот. Эми менин деле ниетим ушул. Жакшы балбаны келишкен болсо, Кудай кааласа, бирөөнө гана берем. Эми ар ким ар кандай минет. Анан быйыл ушу бир жакшы балбаны жаратса, Кудай кааласа бир эл адам чаптырайын деп атам, бир эл адамга. Себеп бирөө башка чаап коет экен. Бирөө көзгө чаап коет экен. Эми мына ошон үчүн бир адам минсе, бул да бир адамга ыгалат да. Бир адамга үйрөнөт. Анан өзүң көрүп атасың, муну менен каалаган жерге жетсе болот. Каалаган жерге аянбай. Мындай тартыныш деген жок, артка кетиш деген жок. Мүнөзү кандай? Деринде барбы? Эми Кудай кааласа манча-мынча байкап деле жүргөндүрсүң. Мында көкүрөк генет күчтүү. Көкүрөк өтөп. Көбүнүн эле аттарынын табы жакындап калгандыр, Көбүнкү жакындап калыптыр. Жакындап. Туубаганда кам эле бар экен, алам эле мүчүрөт, эле бастырып. Неме? Ачапча кызып кеткенде чабы беришип. Эми бергенде өзгөндүктөр береби? Чоңлакты? Качан болот? 18-inde. Аябай чоң болот деп атышат го, Аябай чоң болот. Сорундар көп. Аябай сорундары да күчтүү болот деп атат, Деме. Аттар жакшы. Оңаш. 18-ден расатлайын, 18-ден Тоңашыр бер, дагы кичине. Таза улак болгон жакшы дасыз экен. Палван болсоң, эркекте чаап, эркекче улак чапсаң, ошол улакта, анау палван болот да ошол. Тек кылган ал, общий болбойт, ал бол. Ол негизи ата бабадан калган эмес, ал. Таза чапса жакшы да. Таза спорт берет, таза карап, мына шекер таза болот да. Мына ушта ham жүр тазаланып келет. Көбүнчө мына ушакта ham буруу көп тектин таза. Текте таштап, калып кетет. Мына о кашатка турбага чыккандан кийин мен катуураак бастырам. Анан мага болмой жок.
О жерде кичине зырык мындай шамал жүрөт, сыдырым. Аттын көңүлү ачылат. Ошо турбадан ба? Ошодон камыш турбай, мындай ачыл камыш көрдүңбү, көрбөдүңбү? Ошодон нары өтөбүз. Ушинтип ырдап коюп, ат бастырмай экен да кылч. Бул Асылбек. Ат бастыргандын да бир жакшы жери бар. Оюңда акыр-чыкыр жок. Ооба. Мең тазаланат. Атты Алла Таала мисалы пайгамбар алейкиссалам неге жакшы көргөн? Минсең көлүк. Азыр эми араптар жылкынын этин жеп атышпайбы? Ушунчалык жылкыны азиз көрүшөт да. Ооба. Ошон үчүн мурда жешкен. Кымызын ичишкен. Ооба. Азыр эми ушунчалык баары өнүгүп атпай, анан жылкынын этин жебейбиз дешип, жылкы ушунчалык азиз, ушунчалык назик, жакшы, тилегендери тилектери жакшы деп туруп, муну отказ кылышты. Мисалы азыр мына көп эле жерде жылкынын этин жебешпейт. Мисалы Азербайжандар жешпейт. Түрктөрдүн да бир тобу жешпейт. Башкырлардан да бир тобу жешпейт. Немелердин татарлардан да бир тобу жешпейт. Мисалы татарлар деле 7-8ге бөлүнөт да. Казан татарлары, Уфа татарлары, Кырым татарлары деп. Эми бизде айрыкча эле ошо жылкынын этин жеген казактар менен кыргыздар да. Жандай корс үркүнчөк аттарды түндө кантип бастырат? Көп эле түндө бастырат экен. Эми мен оюма койсо деле ушу түндөсү бастырганга келбейт өзү. Себеп салкын. Анан эч ким мындай атка мешайт этпейт. Өзү бизде деле илгери биздин атабыз ошо түндөсү бастырып кел деп. Мындай ээр кашка, эми жаш балдарыбыз ээр кашка тизгинди ороп берет эле. Мына жерге келгенде мынтип бошотосуң, мынча. Ооба. Мына жерге келгенде дайыр бошотосуң, деп узун тизгинди неметип туруп, эми ал убакта кайыш болчу эле да көбүнчө эле. Ооба. Анан ошондой кылып туруп баарын ченеп берет эле. Ошого карап туруп, анан ат жакшы сууп келгенде, мына жерге келгенде чабасың мынча километр. Мына жерге келгенде жыясың, мынтесиң, тигинтесиң деп. Азыр мен бир адамды көрбөйм ат чапканды. Анда чаптырат болчу. Бастырганда кошо чаптырат. Жок, бая сууп, да жакындап калганда. Чаптырат эле кадимкидей эле. Ушу айтып атпаймынбы, ороп туруп, мына жерге келгенде бир ороосун кетиресиң, мына экинчи ороосун кетиресиң, анан ат барган сайын бошошо баштайт да. Ооздургу. Анан өзү билбей эле басып калат эле. Ошентет эле амалык. Жака жолубуз бурулду го, башка жак. Жок, ошол ал жерден өтөбүз го Кашаттан. Ошол жерде жол барбы өтө турган, Ошол жерде жол бар. Эмне чыйыр болуп калыптыр го. Ошол жерде каттап атпайбызбы? Күндө ушул чыйыр менен кетесиздер. Жок, биз мына айдоого, мунаны мен айдоого салып атканмын. 2-3 күн болду айдоогондон чыгарып койдум. Жөн бастырсаң
анча-мынча тоготпойт да бу. Мен көбүн эле көрүп жүрөм, ушу жаш балдар көбүн атты башка чаап коюп атышат. Башка чаппаш керек, жаакка чаап атат. Анан кыргызда деле макал бар, жакшы макал бар. Атты балаңдай убакта душманыңдай миң деген кеп бар. Анын да түрү бар. Бу атты тарбиялай албасаң, ат ушунчалык акылдуу да. Ким кандай минген болсо, ошого карап туруп мамиле кылат. Жаш баланы жаш баладай кылып коюптур да. Анан аны оңош өтө кыйын да. Атты оңош өтө кыйын. Аны үчүн кайра өлгөндөй кылып арыктатып, Нөлдөн башташ керек. Нөлдөн башташ керек да. Кайра багып, унуткарып. Анан кайра үйрөтүш керек. Аны үчүн жылдар өтүп кетет. Анан капа болдум дагы шарт, балага эмне деп айтасың? Бала сонун кылып минге неметкен, баккан. Жөн эле соорусу көмкөрүлүп калыптыр, казан болуп. 2 казан болуп калыптыр. Анан ошентип сатып берип карап туруп калдым. Келген эле басына сатып бердим. Şu köprü okşayt. Şu yerden öte okşayız ha? Ya, şu yerden öteyiz. Assalamu aleykum Ömürbek. Kandaysın ey? Salamat, den soğuk. Bakıvatsın be. Kanday? Жақсыңар ба? At basырып, қантып атасың өмікі? Den soğuğunda ақшы ба? Қандайсың oğlum? Salamat, den soğuğunda ақшы ба? Қандай? Жақсыңар ба? Salamat. Kılıç taşak suda qanday bolot at? Жаңаттар келди дагы. Жаңаттар келди ат. Жаңаттар келе баштады. Жаңаттар келди. Жылда Асылбек алмаштырып атат. Жылда алмаштырып. Ташында баштап. Мен өткөндө Жалал атка булакка барып калдым. Анан ошоктон да көп балбандар айтып калды. Бишкекте жакшы таза болуп атат. Быйыл чаттан ошол жака өзүбүз барып карап кышы менен Бишкекте чабабыз дешипчи. Шундай болушту. Көбүшө айылдагылар ушак келип каза чабып жүргөндө көбү ишкат. Айылдагылар көп келип алып. Ana aydan bir iki uçak falan bulağa alasın. Kalmanlar taza tavuş kekti asılıyor ki. Ne diyeceğim Özbek aslında. Özbekistan kolu, Navur, Kazakistan. Hatta adamlar böyle. Taza bulup degen de. Ne degen at bu? Bu Salotoy degen. Maşallah. Salotoy. Bu terim bir. Öte katı kilo tasvir ediyor. O kişilik ev olmalı bilen. Sizin nasıl? Galaktik yok. Bu canlı var. Başkatım var bile. Başkatım üfert olur. Burçuyor. Sen mingen be? Buna mingen. No men mingen at katı ter dedik o. Çapayla şunca terdep ketep ha? Yok. Yüce al teri alır da aldan yüce al. Kancadan beri teri alır da mal. Bir aydan ötüp ettim mi? Aytqandayla Murtayga aldığa ketip kaldık. Bu yoqda. Oturgan ekan. Kılıç bu yoqqa aydap çizil salып qoyuptur, bir nerse ekkan go deyim ha? Arpa sarpa eget be. Güzlükler eget. Güzlükler mi? Qanday жақсы келе атасыңар ба? Ketip kaldı isteyim aldığa, kettik aydan. Can aytqanыңızda эле болду окшойт. Эми катуу асырып кетип калайын десем, калып кетки дейсиңер. Анан күтүп отурбайм. Бу Эстики не мынча кичине эле тем оюн жагы эле тердеп тур го. бастырганды билиш керек да. Биздики Мен айтып, жана мен айттым го. Атам
Рамалық шунчалық қату бастырады эле, биз жетпей эле биздин аттарыбыз көл шал болуп, адып камчылай берет элек да, жетебиз деп. О киши жөн эле мынтип коюп, бу мынандай кылат эле ат мына. Ушу менен эле кете берет эле да. Анан кокусунан бир чочутуп бир чаап коет эле мындай кылып. Анан аты деле тердебейт эле, өзү болсо 130 килограмм. Өтө мындай чулуу киши эле. Орта киши эле, бирок өтө чулуу киши эле. Өлгөндө деле бир 110 килограммдан өлдү да. Ошо салмакта. Canvar. Ne oldu? Кичине добуш көбөйгөн сайын ат добушка өтө ыңгайлашканда. Баягы жылкыны айдаганда деле добуш кылып айдасаң, шундук баш ийет да. Ооба. Ат деле ошол да. Bu köprüden bir yaka öttük kayra. Yok, emin sudan ötebiz. Azыр men biz ketip atабыз. Birinci muну onu үйрөткөндө кунанында. Каналга жыгылып калганым көрсөтөйүн деп. Seniki эми көлдөп чыгып турбу? Kuda kalasa seniki su öyle kaldı. Bunday kavurgası mıntık var, bilmiyor da. Bilmiyor öyle kalganda mı? Ha? Nereden başlaysın, Burç'a çeyin. Burç'tan başlaysın, ana Aydoğ'a çeyin. Oşanda öyle kıyla 1 kilometre yakın oldu. 100 metre çeyin, onu olgundan koyar. Koy veriş gerek. Азыр мыналарды кой берсең калтаңдап кетсе керек. Да бер 5-6 күндөн кийин ошондой кылабыз. Чё? Мынау Айдоого басты шектеп аттычы. Неге? Буурда бул Айдочу. Ошунча жакшы жеңилдейт да. Тар ямына койгонучу. Жакшы. Кейинлер адырга бастырып атпайбы? Ооба. Мынау жакшы да. Жумшак жери жакшы. Баты. Ат тезам жакшы алып да. Böyle tekrar ayda versin, at köprülüğünü bey. Ayda attı, tezgah suda, tezgah kavunu götürüp. Maşallah. Bir 10, yok hemen de bir cigivakı bastırış gerek, tam yok degende. Ben ki cigivakı ne eklemez ki. Jingdey. Kavuna kele et degendey. Canım. Men tayçağım alıp kaçam deydi ko. Salatoy. Suğa geldik be. Ben de salıvereyim mi?
Mına yerden жаңы үйренчік болып çıkıp келет абыз. Ha. Жаңы үйренчік дейм. Bir-ekile gün bolgan mingenibizge. Ha. Anam mına yaka basıp ketdi da. Mına yaka. Oo. Mına neme ulula. Kanal. Su ulula. Ha. Mınadan ketip atkanda katırak tartıp koydum da mına oldu. Kakaraz mınadan çıkıp ketip atkan. Ha. Ökөbüz çalkalıdan gelip nerge yatıp kalıp da. Ha, ne tayıp kettim, ne oldu? Yok, çalkasından ketip öyle bayakı jaş neme da. Үйренбеген. Ha, жаңызында mı? Oo, жаңысында, кунанында. Ha. Мына жерден баягы чыгып кетип атканда өйдө боло түшкөндө катуураак тартып койсом, мени басып жатып калдым. Ha. Думуп кеттим, мына улуу эле, кыйла эле. Oo. Анан эптеп дагы жакшы туруп кетти. Ha. Şunday ekan da dostlar. Maşallah. Ошентип кичине аттар салкындап түшөт да. Ha. Rahat canavarım. Bu ya butlarda juğulup kalat sergip. Oo, сергип. Maşallah. Sudağı jağatты atqa. Ооба. Ha. Kıyla jеңилдейт да. Ha. Бул балдар эмне терипир? Hadi canavar. Işkırganda kulağın tikçiyt etken be. Hıy. Maşallah. Dostlar, hazır aylanıp gelip şu Daça su at maydanına geldik. Kuday buyursa 18'inde mına şerzölder ulak başlalat. Bu yılдағы Мырзабекова, Оу, bu yılдағы күркүреген улақтар болады деп атат қой. Куда кааласа мына ат майданга келдик. Эми бул жер жакшы жер. Жыгылсаң дагы жумшак, как матрас катары. Эми бул жер Коркпой жыгыла бересиң дейсиң. бул жерде эми көп эле нерселер болуп атат. Жакшы улактар болуп атат. Насип кылсын ушул жерде бизге. Ушул жерге насип кылсын, ушул жерлер. Тойлордун жери болсун. Жакшы улактын жерлери болсун. Дайым ушу тамаша кылып жүрө берелик. Бышкыр эле калып, эмне эле бурдун ачкын кетти. Баары эле бышкырат. Мына ошентип жакындашып калдык бияка сарайга. Мырзабек Эми ат бастыруушу менен соңуна чыктыбы? Куда кааласа биздин бир күндүк, жарым күндүк дегеним ат бастыруубуз ушу менен соңуна чыгып калды. Жигиттер ат мингиле, атты жакшылап карагыла. Ат башка жакка калтырбайт. Дайым ушу көркүңө көркү ачат. İçindeki начар дүйнөнү ат мингенден кийин чачып коет. Муну да билиш керек балдар. Оюңда жаман нерселер калбайт. Ат минип жүрсөң, улакка барсаң, өзүнчө бир көркүңө көрк кошот. Энергияңа энергия кошот. Дайым ушу атты көбүрөөк мингиле балдар. Анын үстүнө дагы бир нерсе айтарым.
жигиттигиңе жигиттик кошулат. Кыскасы телегейиң тегиз болот. Şonu aytarım. Hadi. Maşallah. Mınakaya hem birtke teri urgaça turat. Жақсы эле тери алынып турбу Мырзак ага? Ооба, жакшы эле. Бүгүнкүгө жетет. Бүгүнкүгө жетет. Кудай кааласа. Жакшы эле. Машалла. Бүгүнкүгө жетет, нормально. Бул мен минген ат. Эме. Жақсы эле нормал эле кылыч. Тери жақсы эле чыгып турбу? Bu ne bir байлап koyun kılıç? Сигенден алып кирем. Эсесине курурак турат да. Aha. Oo, samolyot. Şunça jap uçat eкен da. Nege? Bunlar terlep gelmedi. Bulacak sol çağını koyup. Belin takip koyuyor işte. Eğer жеңилирээк туруш керек да, жеңилирээк ис алып туруш керек. Эгер үстүнө алып коюш керек. Баракалла. Алып бересиз. Сигенден алып кирем мен. Бак. Сиет. Асылбек аттын суутуп отурган акыркы күндөрү болуп атат. Бир дагы бир 15 күндө Кудай кааласа бардыгы өзүнө келип калат. Ana hazır köy at bir 80%, 85% tayar bolup kaldı. Maşallah. Alan эми жакшы эле ниет кылып атабыз. Улакка жарап берет деп. Мына өзүңөр билесиңер 5-5ке чаппайбыз муну. Аламан улакка чабабыз. Şu аламан улакка жарап берет деп ниетибиз чоң эле. Пол шаттарын кармап калган себеби булар аябай берки биздин карабайыр аттарга караганда жоош келет бир кыйла. Анан биздин менин жашыма да ылайыктуу себеп мен да мына 70 Кыргызча 72 жашын, орусча 71 жашын жашап атам. Ошого ылайыктуу. Анан эми мен карабайырды жашымда деле көп кармадым, кийин деле көп кармадым. Буларга салыштырмалуу кыймылдуураак келет. Тезирээк келет. Мындай баскан турганы дагы. Булардыкы жоош. Эми муну эң бири жакшы жери жакшы үйрөтүп алыш керек. Эң жакшы жери. Мына өзүң көрүп атасың, сылап сыйпап эч бир немеси жок мына. Бир эле немеси жок. Бул жагы деле нормальный. Эч бир мына. Же мага үйрөнгөнүнө
Аябай. Мага үйрөнүп калдыбы же кандай билбейм, ушу аябай жоош. Так. Такалап коюпсуз, жаңы? Жаңы мурда күнү такалаттырып койдум. Мен улакайымы даярдап койдум, мен Кудай кааласа. Жакшы болуп калар. Жакшы эле түздөп. Жакшы эле аракет кылып атабыз. Буттарды көрсөңөр, булар деле баягы илгерки улактын издери көп. Анан эми мынау неменем бул чоңурагы кыйла урунду болбойсуң. Бийигирээк жүрөсүң. Анча-мынча арчактан келип эле бутуң кайрып кетпесе, алдыдагылар кайрыбайт. Арчактан келген адам кайрып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы жаш өтүп калгандан кийин бул чоңурак атты мингенимде ошол себеби бар. Себеп ошо бийигирээк жүрсөң, бутуң кайрылбайт, урулбайт. Анан эми баягы менин балдарыма да чоң рахмат. Şu baldarım dele yardımı var bulatqa. Baldar dele şu özdörü at minbese dağı şu atam at minip tursa tiginde mınday dep aytıp turuşat. Baldarga da çoğun rahmat, baldarıma da alардын da şu niyeti yaxşı olsun, toygulları toygulansın. Kim qanday at baksa dağı аттын тоодой ниети бар. Ошол жакшынакай болуп, ошо аттын алдынан чаң чыгып, дайым ушу улактын көркү болуп жүрө берсин. Алла таалам колдосын, кыдыр жыл аласын. Ат адамдын канаты дейт. Дайым ушу ат мингиле. Мынакей. Мынаны карагылачы достор. Taptaza karnaydı gene. Bir bok, bir çöp yok. Maalesef. Kılıç tulpar kanday oldu bugünkü? Tulpardı, minip geldim. Naday, misалы günden günge mындай бастырганда билинеби аттын баягы чыйралып жеңилдейт. Жеңилдейт ат. Ат жеңилдеп күндө бастырган сайын ат ушунча жеңилдейт да. Аз көрүп таштым. Мага билинет да. Ат жеңилдейт. Ошо аттын мынакей карагылачы. Бияк эми буттары кичине сууга түшкөндө суу болду, бияктары. Ооба. Жакшы тер чыгарыптыр, а? Тер жакшы чыгарган бул. Жануар. Бул эми кургагандан кийин теринин ал кашылайын да азыр. Канча турат эми? Ал 1-2 сааттан кийин тери кургап калат. Кургагандан кийин анан кашылап, тарап, баарыны мына кылып жүрөм да. Шунда мында кашылап, жакшы кашылап, мына кылсаң ат даңнам жеңилдейт да. Кашылаган сайынчы. Ошо. Баракелде. Шул короодо шул аты кылыч көз ушинтип аттарды карап, жакшылап карап, баарын ойдогудай биздин көңүлүбүздөй карап катырып атат. Буга да ушу бала чакасынын күнүн көрсүн. Улдан урмат көрүп, кулдан кызмат көрүп, тилеген тилектерине жетсин. Кем болбосун. Ana жакшы ат минип жүрө бер, жакшы бардыгына рахмат алып уулуң өткөн гана. Жакшы рахматтарын чоңулап жүрө бер. Деген тилегиме деп уулуң. Жакшы экен. Мырзабек, мен кылычтын бир жерин өзгөчөлөдүм, башка көп жерге барам да. Но корон таза кармайт экен. Жакшы кармайт. Мен ошон үчүн кылычты жактырып жүрөм да. Таза кармайт, айтканын айткандай, дегени дегендей, кээде ашыкча да кылат.
Жакшы. Ниетине жетсин эми. Ооба. Бала чакасынын күнүн көрсүн. Ооба да. Колуңду art көрбөсүн деп койдук го бизде. Колуңду art көрбөсүн да. Рахмат. Баракалда. Биринчиден ден соолукта бол. Амин. Экинчиден тынчтылык болсун үй бүлөңдө. Уулдан урмат көр, кыздан кызмат көр. Тилеген тилегиңе жет, көздөгөн максатыңа жет, ойлогон оюңа жет. Небире көр, чебире көр. Дайым ошолорду үйлөп, жайла. Сен да ушунча адамдардын ниетин алып жүрөсүң. Дагы бир жолу ниетиңе жет. Алла Таалам колдоп кыдыр жылуу болчу. Ниетиңе жет, ойноп күлүп жүрө бер. Аллах акбар. Чоң рахмат.